Күрөң ат. Маматбек Өмүрбектин атасынын бир тууган иниси. Ал жаш чагында согуш майданында жүрүп, немистердин колуна туткунга түшөт. Эптеп жанын сактап качып чыкканы менен өз жерине кайтып келгенде Саткын деген кара тамга ага түрмө дарбазасын ачат. Ошондон кийин өмүрүнүн 17 жылын Россиянын алыскы Сибиринде өткөрүп, карагай кесип, түркүн, кордукту көрөт. Түрмө мөөнөтү бүткөн соң өз мекенине кайтты. Совхоздун директорунун эшигин каккылап жүрүп, ат сарайга, ат багуучулукка алынды. Жумушуна таң атпай келет. Аттардын чөбүн салат, такасын кагат, куйрук жалын тарайт. Айтор ат багуучуларга кандай түйшүк артылса, ошонун баарын ашыгы менен аткарат. Кээде үйүнө да барбай, ошол жерде деле түнөп кала берет. Ат сарайда совхоздун директору, мал доктур, партком, бригадирлер мине турган аттар өз-өзүнчө. Ар биринин кызматына жараша аттарды да бөлүштүрүп алышкандай. Эртең баланча бригадирдин атын даярда, сугатчылардын ишин текшерет десе, кээде директордун атынын такасын кагып камдап тур, жем чөбүн мол сал, жайлоого минет дейт. Аны менен кошо мал доктурдун да атын даярдатат. Себеби директор менен кошо мал доктур да алыскы жайлоодогу малчылардан кабар алышы керек. Айтор совхоздун кайсы чоңуна кандай ат керек болсо, ошону алдын ала даярдатат. Мында малчыларга да аттар берилет. Жашынан жылкы менен аралашып чоңойгон Маматбек ошол жердеги аттардын сырын бат эле өздөштүрдү. Көптөгөн тулпарлардын ичинен ага жал куйругу төгүлгөн, соорусу кенен, буттары жоон, бою бийик, өзү да абдан сымбаттуу, маңдайында бармак басым кашкасы бар күрөң ат өзгөчө жагып турду. Бир-эки жолу сыртка чыгарып чаап да көрдү, жорголугу бар экен. Ал совхоздун чоңдорунун эч биринин көзүнө илине элекпи, же ар бири өзүнө бөлүнгөн атка ыраазыбы, азырынча мунун ээси чыга элек. Маматбек бул аттын тоого түскө чыдамдуу, нойубас мыкты экенин баамдады. Анын үстүнө баралына да келип калыптыр. Керек болсо таптап жорго салышка салса да байгени бербей тургандай. Маматбек Өмүрбекке совхоз тарабынан минүүгө берилген атын бир шылтоо менен кайра өткөрүп, ушул күрөң кашкага алмаштырып алуу керек экенин ойлонуп жүргөн. Арадан көп өтпөй Өмүрбек Кашардан айылга жумуштап келди. Биротоло агасы менен учурашып кетүү үчүн ат сарайга кайрылып калды. Аны көрөр самат Маматбек сүйүнүп кетти. Сага кабар берейин деп жүрдүм эле, ырас келбедиңби? Менде бир ат бар, деди. Мага тулпар тартуулайын дегенсиз го, аке, деп тамашалады. Өзүмдүкү болбосо да совхоздуку бар. Колдон келгенде ошону минип пайдалансаң болот. Анын үстүнө совхоздун алдыңкы чабанысың. Кандай шарт койсоң да директор жок дебей турган убагы. Жүр, мени менен. Өмүрбекти ээрчитип сарайга келди. Тиги күрөң атты көрдүңбү? Сыны келишкен ат го мунуңуз. Бир аз жорголугу барбы дейм я? Таптың. Жорок экен. Бир-эки салдырып көрдүм. Ушуну совхоздон алган эки атыңын бирине алмашып ал. Сени бат-баттан эле директор чакырта берет. Кээде машина болсо, кээде болбой калган учуру болот. Ошондо минип келе каласың. Бул машинеден да катуу чуркайт. Чын айтасыз. Берип калса, менин багымы ача турган ат окшойт, деди Өмүрбек. Албетте. Азыр эле суран. Макул болсо өзүм Кашарыңа жеткирейин. Ошентип алар акылдашкан соң Өмүрбек совхоздун директоруна кирди. Ал жок дебеди. Анткени совхоздун алдыга жылдырып, жыл сайын 100-180ге чейин козу алып берип турган мына ушул Өмүрбек эмеспи? Сиз камсанабай азыр бара бериңиз. Атты болсо 1-2 күндө артыңыздан жеткирип беришет, деди директор. Ошентип маселе оңунан чечилип, ал күнү Өмүрбек үйүнө кубанычтуу кайтты. Айтканындай эле 2 күндөн кийин Маматбектин өзү минип келди. Мына, атыңы алып келдим, деди. Сону болгон турбайбы? Эми Мамат аке, өзүңүз бир жоргосун салдырып бериңиз. Мен айылдан чыга бериштеги жайыкта жоргосун салдырып көрдүм. Жандын тынч экен. Муну менен канча жол бассаң да чарчабайсың. Андан көрө өзүң минип ары бери бастыр. Тиги кыранга чейин чаппайсыңбы? Макул, анда.
Жапса чаап көрөйүн. Күрөң жорго экөөбүз таанышалы. Ошол күндөн тартып Өмүрбек менен Күрөң жорго ажырагыс шерикке айланды. Малчылык оңой иш эмес. Талаа түздө күндүн аптабы менен шамалдын ызгаарына чыдоо керек. Ат адамдын канаты дегендей, ошол учурларда Өмүрбекке чын эле бул жорго канат болду. Ар бир ийгилигин, ар бир жетишкендигин, кыйынчылыгын, тоскоолдуктарын баарын ушул ат менен бирге тосуп, бирге бөлүшүп жүрдү. Мал кайтарган чыкылдаган кышта, нөшөрлөп көз ачырбай жааган жамгырлуу жазда, жумалап себелеп токтобогон күзгү ак жаанга да, жайлоонун ысык аптабында да жаны тынбай кызмат кылган ушул ат болду. Совхоздун директору менен кээде ой пикири келишпей калса, Өмүрбек Күрөң жоргонун жалынан тартып минип тоо боруна кетип калчу. Экөө чогуу жүрүп, тоонун таза абасына, шыбактын жытына мас болуп, ачуусун басып кайра келер эле. Мындай кездерде ээсинин санаасын түшүнгөндөй, анын ар бир кыймылына жараша басыгын оңдойт. Сергек, акылдуу ат. Жайлоого кой айдаганда да башка аттардан өзгөчөлөнүп турат. Мунун себеби Өмүрбек бар тапканын берип, жеми менен чөбүн өтө кылдат карап бап эстейт. Өзү районго чогулушка бара турган болсо, машинеге түшкөнчө жардамчы чабанга кайра-кайра дайындайт. Алас келгенсип үйүнө баш багып, байбичесине да бир сыйра аманат кылып кетет. Келери менен Күрөң ат кантте, жем-чөбүн кем кылган жоксуңарбы? Деп сурайт. Ошондуктан ар качан Күрөң кашка сымбатынан жазбайт. Жайлоого кой айдаган учурда канатын кагып, майда жорголоп, көргөн адамды суктантат. Ээси айткыча кайсы тарапка бурулушун сезет, койлордун кайсы жагын айдоо керектигин да түшүнүп турат. Совхоздун ар кандай майрамдарында, той топурларда жорго салыш болуп калса, Өмүрбек атын таптап туруп байгеге кошот. Көп жолу байга алды. Айылда баары Өмүрбектин Күрөң кашка жоргосу деп тааный турган. Ал мезгилде унаа тартыш. Автобус райондун борборунан кечинде булардын айылына жөнөйт. Шофер ошол айылда түнөйт да, эртеси таң атпай кайра кайтат. Эл жык-жыйма. Автобуска батпай калгандары да ошончо. Талаада малчылардын бала-чакаларын айтпаса да болот. Бир жолу Өмүрбектин кызын автобус албай кетти. Окуудан калам деп кызы ыйлактайт. Ошондо апасы Күрөң жоргого кызын учкаштырып алып, айылга жеткирди. Айылдагы майда барат жумуштарын бүтүрдү да кайра Кашарга кайтты. Машине жүрүүчү таш жолдо күнгө калбай жетейин деген ниетте бир аз жыйылдырып келаткан. Үстүнө бир топ совхоздун жумушчуларын жүктөп алган чоң машине Күрөң атка жакындаганда аны тааныган анча-мунчасы кыйкырып калышты. Машине чаңын уюлгутуп өтө берди. Ошондо көрүп ал. Күрөң кашка машиненин артынан жоргосун салып, үстүндөгү ээсине баш бербей чуркап жөнөдү. Машинеге жетип, аны менен жарыша чуркап бараткан. Аңгыча ашып кетсе болобу? Жумушчулардын бүйүрү кызып, айгайлаган сайын жулкунат. Өмүрбектин байбичеси жоргонун ооздугун тарта берип колу карышты. Акыры тим койду. Бат эле машинеден тай чабым узады. Анан кыйкырыктар улаан баштап алардын карааны алыстады. Кийин бул окуя айылга аңыз болуп бир топ убакыт айтылып жүрдү. Жылдар өттү. Өмүрбектин да ардактуу эс алууга чыгаар мезгили келди. Совхоздун тартиби катуу. Мал менен бирге аттарды, өкмөткө тиешелүү болгон мүлктүн баарын тапшыруу керек. Бул мыйзамга каршы бара албаган Өмүрбек Күрөң аттын мойнунан кучактап, кыя албай көпкө турду. Коштошуп жатып: "Кайран жоргом, сен экөөбүз жолукканда жаш элек, кайраттуу элек. Мына, жылдар өттү. Экөөбүз тең мезгилге баш ийип карыдык. Мен болсо эми мал багып талаага чыкпаймын. Илгеркидей сен экөөбүз тоо ташты кыдырып, мал көздөбөйбүз. Биздин доорубуз бүлбүлдөп артта калды. Аттиң, дагы 5-6 жыл убактыбыз болгондо не? Дагы канча ийгиликтерди багындырбайт белек. Бирок сен да, мен да улгайдык. Баягыдай алдуу күчтүү эмеспиз. Эми өткөндү эстеп, бактылуу күндөрүбүздү сагынгандан башка аргабыз жок.
Малда болсоң, сен менин өмүрүмдөгү эң асыл, эч кимге алмашкыс досум, сапарлашым болдуң. Сенчелик мени колдоп, кубаттаган эч ким болбогондур. Мага ыраазы бол, Камбар ата тукуму. Мен сага ыраазымын, деди. Ичи ачышып, көздөрүнүн кычыгына жаш толду. Күрөң ат Өмүрбектин бул абалын түшүнгөндөй, бир ордунда тура албай туйлап окуранат. Ээси кайда кетип бара жатканын көзү менен сурагандай. Өмүрбек кайра-кайра аттын башын сылап, көз жашына мууна, үнү каргылданып, кулагына шыбырады. Кош бол, менин досум, тагдырлашым. Ал күнү Өмүрбек түнү менен уктай албай таң атырды. Күрөң ат болсо ат сарайга кайтып келген соң, ээсин күтүп улам келген кишиге жалооруй карайт. Көзү сүзүлүп, алдына салынган чөбүн жемек түгүл, тиктеп да койбойт. Анткени ал Өмүрбектин мыктылап берген жем чөбүнө көнгөн. Ээсинен ажыраганы билинип турду. Мурдагыдай чыйрак баспай, жүрүшү солгундап, бат эле арыктап, сенделип, илкип басат. Өмүрбек аттын жайы кетип калганын уккан соң, чыдабай бат эле ат сарайга келди. Кабыргалары каржайган арык, жаак сөөктөрү чыккан. Көзүн араң эле жылтыратып ачып, жалооруй караган күрөң жоргону көрүп эси чыгып кетти. Буга чейин мал өлсө анча кейибеген. Кейисе да бат эле унутуп калчу. Бул ирет андай болбоду. Ага болгон аябуу сезими жүрөгүн булкуп алды. Жан дүйнөсү сыздап кетти. Жанына келип, жаныбарым, күрөң тулпарым, деп шыбырады. Күрөң кашка араң көзүн бүлбүлдөттү да, турайын дедиби айтор бутун көтөрүүгө аракеттенди. Бирок майнап чыкпады. Башын бир аз кыймылдатып, келдиңби, дегендей ишарат кылды. Акыркы көз карашы ошол болду. Кайра көзүн жумган бойдон жан берди. Соңку мүнөттөрүнө чейин ээсин күтүп, анан өлгөнүнө ат сарайдагылар аң-таң болушту. Ат менен адамдын ортосундагы мындай байланышты көрүп суктанып, баш чайкашты. Өмүрбек аттын башын кое бербей, өзүн өзү жемелеп, өлгөн атка жалооруй, эмнеге совхозго өткөрүп салдым? Эмнеге өзүмдүн башка менчик атыма алмаштырып алган жокмун? Эгер жанымда болсоң, мынча кыйналмак эмес элең, деп көбүрөдү. Өмүрбек өткөн өмүрүнө саресип салган сайын, ушул күрөң жорго менен болгон бактылуу да, кайгылуу да учурлары элес болуп тартылчу.